Абдыкар Сыдыков 10 жылдан бери батыш өлкөлөрүнөн унаа ташып чакан ишкердик жүргүзүп келген. Ансыз да соңку кезде соодасы солгундаган ишкерди унааларды каттоо шарттары ого бетер татаалдашып жатканы бушайман кылууда. Өкмөт болсо баягы оюна келгендей эле азыр эптеп дагы элди кыйнап азыр Алматыга барыш керек деп атат. Алматыга элдерди жибериш керек эмес, өкмөттү айдап жибериш керек ушу Алматыга негизи. Техникалык регламент боюнча жарандар унааларды экспертизадан өткөрүү үчүн Казакстанга барууга мажбур. Эл өкүлдөрү эссиз өкмөттүн эпсиз саясатынан калк жабыркап жатканын парламенттин бийик трибунасынан айтып, тез арада чечим кабыл алууга чакырды. Бул 2 жыл мурун эле айтылганда, мен үчүн Кыргыз биздин мамлекет буну алдын ала караган эмес. Мына биздин автоунааларга мындай ыңгайсыз шарттар түзүп атат. Менин маалымат боюнча 1 айдын ичинде чечебиз деп атат, муну эрте эле чечиш керек эле. Мен үчүн дегенде мына биздин автоунааларды алып келген 3-чү мамлекет алып келген жарандар ушу Алматыга барып техосмотр өтүп, болгон каражаттан ошол калтырыш керекпи? Бул туура эмес деп эсептейм. Буга чейин да өкмөттүн чабал саясатынан карапайым калк запкы жеген күндөр көп болгон. Эми мындай шарттын күтүүсүз, эч бир эскертүүсүз киргизилишине ишкерлер кабатыр. Бул жерден лабораториясын башка нерселерди, керектүү нерселерди дайындап алгандан кийин анан айтпайбы. Булар элди тоноп көнүп алыптыр десе, өкмөт элди тоноп көнүп алыптыр. Эл кандай десе, мынча штраф төлөйсүң десе, баягы эми карыз коола кылып туруп алып келип төлөй берет экен дел. Бул чак түштө элди тоногондук саясат болуп атат да. Эксперттер бул эрежени Евразия экономикалык биримдигиндеги таасирдүү өлкөлөрдүн басымы катары баалап жатат. Мындай пикирин талдоочу Манас Саматов Азаттыкка билдирген. Автоунааларды текшерүү жагын карай турган болсок, Орусияда же КМШ аймагында алардын сапатына баа бере тургандай эч кандай лабораториялар жок десе, АКШ, Германия, Жапония сыяктуу өлкөлөрдүн өндүрүшүнөн чыгып, эл аралык сертификациядан өткөн унааларды кайра текшеребиз деген демилге бул жапайычылыктын барып турган чеги. Мына ошентип алар бизге өздөрүнүн эч жакка өтпөгөн техникасын сатып, аны таңуулаганга жол ачып жатышат. Экинчиден, бул эң эле жөнөкөй коррупциялык бизнес. Евразиялык экономикалык биримдиктин талаптарына ылайык лабораторияларды куруу иштери эмдигиче баштала элек. Мындан көбүнчө ишкерлердин убарасы артып, чыгашасы ашууда. Рустам Алымбаев, Сентябрь.